Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Таза Кыргызстан долбоору. Ак кеме студиясында Адилет Амангулов. Садыр Жапаров бүгін 1 февральда президенттин аппаратынын түзүмдүк бөлүктөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөрүп, жакынкы келечекке болгон негизги артыкчылыктуу багыттарды атады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Садыр Жапаров белгилегендей, бүгүнкү күндө эки негизги маанилүү маселеге мамлекеттик бийлик органдарынын ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык көрүнүштөрдү жана бюрократиялык жана башка административдик жолжоболорду жоюуга өзгөчө көңүл буруу зарыл. Ошондой президенттин аппаратынын түзүмдүк бөлүктөрүнүн алдына коюлган бардык милдеттер өз маалында аткарылышы керектиги өзгөчө белгиленди. Мамлекет башчысы алдыда мамлекеттик башкаруу системин оптималдаштыруу иши турганын, анын алкагында ашыкча жана бире-бирин кайталаган органдар оптимизацияланып, кадрлар кесиптик чеберчилигинин негизинде гана тандаларын эске салды. Садыр Жапаров тууганчылык, достук жана башка байланыштарга карабастан мыйзамды бузган, айрыкча коррупциялык иштерге аралашкан ким гана болбосун мыйзам чегинде жоопко тартыларын дагы бир жолу баса белгиледи. Буга байланыштуу мамлекет башчысы президенттик аппараттын түзүмдүк бөлүктөрүнүн жетекчилеринин өз багыттары боюнча ачык, айкын жана натыйжалуу иш алып барууну талап кылды. Атомосфера сиздин ден соолугуңуз жана сулуулугуңуз. +7 964 560 78 03. Инстаграм Атомосфера. Премьер-министрлик кызматка сунушталып жаткан Улукбек Мареповдун талапкерлигин бүгүн 1 февральда жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция карады. Ал учурда эсептөө палатасынын төрагасы жакында анын 5 жылдык мөөнөтү аягына чыгат. Суроо жооптун жыйынтыгы менен анын талапкерлигине каршы чыккандар болгон жок. Эми өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөн талапкер жана өкмөттүн курамы парламенттин кароосунан өтөт. Эң оболу биздин принцип, мына урматтуу президентибиздин өзүнүн талабы, ниети, эң биринчи принцип таза иштеш. Албетте таза эле болуп, бирок тажрыйба жок болсо, анда да иш жүрбөйт. Ошон үчүн таза болуш керек, тажрыйбаны колдонуш керек, жыйынтык болуш керек. Ошон үчүн мына сиз айтып атасыз, бүгүнкү күндө канчалаган адамдар мен иштейм, мындай адамдарда желание жакшы, каалоолор, бирок ошол эле мезгилде кадр табыш дагы абдан кыйын. Бир кадрды даярдаш үчүн мына мен мамлекетке ушунчалык карызмын деп эсептейм өзүмдү. Себеби мамлекет мага 20 жыл инвестиция кылды. Мен мамлекетке өмүрүмдүн акырына чейин тикиден тик туруп кызмат кылышым керек. Биз ушундай кадрларды алып келсек, эч ким бул дүйнөдөн эчтемкесин көтөрүп кете албайт. Баарыбыз бир жерге барабыз, ошону унутпашыбыз керек да. Менде принцип ушундай. Садыр Жапаров президенттин басма сөз кызматынын жаңы жетекчисин дайындады. Бул Нуркамал Асканова болду. Асканова 57 жашта, ал узак убакыт КТРКда иштеген, кайдасың автордук программасын алып барган. Анын аналогу «Жди меня». Президенттик администрациясынын басма сөз кызматынын мурунку башчысы Нургазы Анаркулов УКМК тарабынан кармалды. Ал өлкөнүн жетекчи кызматтарынын биринде талапкерден ири суммадагы акча талап кылган деп шектелүүдө. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот. Исхак Разаков. Ак кеме студиясы YouTube каналына катталыңыздар жана Таза Кыргызстан жаңылыктарын биринчилерден болуп көрүп билиңиздер.